Ташкөмүрлүк тургун атасынын жылдыгына сарпталчу каражатка айылдагы 2 көчөнүн жолун оңдоп берди деп билдирет аймактык кабарчы. Белгилүү болгондой, бул демилге шаардын Теңдик айылында болгон. Айылдагы көчөлөр жаан-чачындуу күндөрү ылай болуп, жергиликтүү тургундарды убарага салчу. Өткөн жылы атабыз каза болуп калган. Анда да ыксыз чыгашыга жол бербей, ага кетчү каражатка айылдагы көчөлөрдү жана көпүрөлөрдү оңдоп бергенбиз. Быйыл атабыздын жылдыгы болду. Бирок анда дагы аш берүү, ак киди деген жөрөлгөлөрдү кылган жокпуз. Анын ордуна айылдагы тамтыгы чыккан 2 көчөгө шагыл төгүп, атайын техникалар менен сүрүп тегиздеп бердик. Буга чейин ошол көчөнүн жашоочулары кыштын күнү баткак, жайдын күнү чаң көчөдө жүрүп, кыйынчылык жаралып келген болчу. Эми жашоочулардын бул маселеси чечилди. Мындан ары да айыл элинин социалдык көйгөйүн бир аз болсо да чечүүгө аракет кылабыз, деди айыл тургуну Алтынбек Тагаев. Мындан сырткары ал той аштарга кетчү ашыкча чыгымды кыскартып, көйгөйлөрдү чечүүчү сооп иштерди жасоону эл арасында жайылтуу планы бар экенин кошумчалады.